Бүгүнкү соттун чечими биздин баягы үмүтүбүздү өчүрдү. Бул биздин эле гана, биздин Ата Мекен партиясынын жана түрмөдө отурган адамдардын үмүтү эмес, бул жалпы кыргыздын элинин үмүтү өчтү деп ойлойм. Анткени элдин баары бүгүнкү күндө карап турат, сот кандай өтүп атат, Текебаев менен Чотоновдун соту кандай чечилет, адилеттүүлүк болобу, болбойбу, сот реформасы болуп атабы, болгон жокпу, президент айткан маселелер чечилип атабы, президент өзү реформа болуп атат, соттор адилеттүү болот деп убада берген. Негизсиз, далилсиз, жалган жалан менен кабылган Текебаев менен Чотоновдун баягы эле чечимдерин, соттун чечимдерин өзгөртүүсүз калтырышты. Кыргызстанда мыйзамдар иштебейт деген нерсе. Кыргызстанда мыйзам жок деген нерсе. Эл ишенбейт.